Сузак айыл өкмөтүндө үлүш жерге турак жай салуу үчүн пайдубал курулган. Сузак айыл өкмөтү жаранга мыйзамсыз экендигин эскерткенине карабастан куруп алган. Бүгүн 10 январда жергиликтүү бийлик тарабынан бул фундамент сүрдүрүлдү. Учурда мыйзамсыз курулган курулуштар айыл өкмөт тарабынан такталып жаткандыгы маалымдалды. Ал эми турак жайы бүтүп жашап калгандарга гана жерине кызыл китеп берилет. Ал эми үлүш жерлерге фундамент кургандар мыйзамсыз экендиги эскертилет. Ошо мунапыста салынып кеткен үйлөргө гана мыйзамдаштыруу боюнча биз элдердин бар жогун айтылган, делген, канча жолу эскертүүлөр бергенбиз. Салынган гана үйлөргө документ алабыз, салынбаган үйлөргө документ болбойт. Бүгүнкү күндө ушул жараныбыз ушу биз айткан дегенге карабастан ушуларга өзүн билимдик кылып фундамент курган экен. Мына азыр келип өзүбүздүн техникалык жардам менен ошо фундаментин буздук. Анан элдерге бар жогун айтылып делген, түшүндүргөн, эми көпчүлүк эл экен, бир укса бир укпай, бизге да ушинтип мунапыска кирип кетеби деген ой менен ушул нерселер болгон. Азыркы учурда андай жерлер жок. Ушу болгон жерлерди ушинтип мына бузуп, азыр дагы башка жерге да барып көрөбүз. Ушул жерде көрөсүздөр, чагыл төгүлгөн жерлер, ал жерде алдырабыз, азыр Кудай буйруса. Ал жерде канча жерге төгүлүп тур? Ал жерде 1-2 чекке төгүлгөн да, шагыл төгүлгөн. Сузак районунун акими айыл өкмөттөргө тапшырма берген. Өз билемдик менен куруп алган жарандарды тактап, курулушту токтотуу керектиги эскертилген. Курулуп аткан курулуш бул кече жакында муну неме куруп атышат, фундаментин куруп атышат. Анан биз ушуну элге түшүнүктүү болуш үчүн андай нерсеге барбагыла деп азыр жеринде жергиликтүү бийликке бүт тапшырманы бергенбиз. Ушул боюнча эгер курула турган болсо бузуп алдырабыз. Себеби бизде азык түлүк деген коопсуздугу бар. Бунун жерлерди кармап калышыбыз керек. Сузак районунун тургундарына бүтүн элге эскертип кетет элем. Эгер мыйзамсыз куруп алып, өзүңөрдү калпелеп убара болуштун кереги жок. Биз аны баарын тактап, примерно болжолду кылып туруп, азыркы күнү чыгарып койгонбуз. Анан эч ким билбей калат деп, анан ушундай кылсак боло берет дегенге бара турган болсо, мыйзам чегинде чара көрүлөт баарына. Сузак району боюнча кызыл китеби жок 5000ге жакын жаран арыз менен кайрылган. Учурда тургундарга кызыл китептин алгачкылары бериле баштады. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.